Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили боюнча бул жыйынтыктоо чакыркы сабагыбыз болот. Биз бул сабакты кыскача маектер түрүндө сунуштайбыз. Жана негизги биздин максатыбыз курста өздөштүрүлгөн айрым сөздөрдү жана сөз айкаштарды кайталап бышыктайбыз дагы, өз билимибизди текшерип көрөбүз. Жана мен айткандай бул кыскача маектер түрүндө көңүл буруп угуңуздар. Мен маекти окуйм. Ар бир маекке бирден гана суроо берилет. Жооптордун 3 варианты берилет. Ошо жооптордун бирөө гана туура болот. А сиз маектин мазмунуна таянып туура жоон аныктайсыз. Биринчи, Айгерим менен дос сүйлөшүп жатат. Айгерим: кечээ жыгылып кеттиң эле, эч жериң ооруган жокпу? Досу: бир аз аксап калыптырмын. Досу эмне деп жооп берди? Кыйналып калыптырмын. Бутум ооруп, түз баса албай калыптырмын. Жакшы элемин, эч нерсе эмес. Кайсы жооп туура? Бир аз аксап калыптырмын деп жооп берди. Бул кыйналып калыптырмын, бутум ооруп, түз баса албай калыптырмын, же жакшымын, эч нерсе эмес. Туура, экинчи вариант. Себеби аксап калуу бул төкөрөңдө түз баса албай калуу, эмне болгондо аксайбыз? Бутубуз ооруйт. Ошон үчүн экинчи жооп туура болду. Кийинки диалогдо Айна менен Каныш сүйлөшүп жатат. Айна: сен эмнеге бирге иштегендер менен кафеге барбайсың? Каныш: жөн эле, мен иштен башка нерселерге аралашпайм. Каныш эмне деди? Биринчи, жумуштан башка иш-чараларга мен катышпайм. Жумуштан башка нерселерди мен жаман көрөм. Жумуштан башка нерселерге мени чакырышпайт. Кайсы туура болот дейсиз? Албетте, биринчи жооп туура. Себеби Каныш айтты, башка нерселерге аралашпайм. Демек ал катышпайт, алардын ичинде болбойт, арасында болбойт. Биринчи жооп туура. Үчүнчү диалогдо атасы менен уулу сүйлөшүп жатат. Атасы: тойду үйгө эле берели, ресторандын чыгашасы көп болот. Уулу: мейли ата, макул. Атасы тойду үйгө эмне үчүн өткөрөлү дейт. Себеби эмнеде? Кайсы себепти айтты? Тойду үйдө өткөрөлү себеби: биринчи, ресторан алыс. Экинчи, киши көп келет. Үчүнчү, көп акча кетет. Кайсы туура? Атасы айтты, тойду үйгө эле берели, ресторандын чыгашасы көп болот. Ресторан алыс, киши көп келет, көп акча кетет. Албетте, үчүнчү вариант туура, көп акча кетет, себеби чыгаша, чыгым бул биздин материалдык сарптай турган нерсебиз кайсы бир ишке. Кийинки диалогдо эжеси менен сиңдиси сүйлөшүп жатат. Эжеси: досуң бүгүн келбейби? Сиңдиси: жок, кечээ ага бекер катуу айтыптырмын. Эжеси: досуң бүгүн келбейби? Сиңдиси: жок, кечээ ага бекер катуу айтыптырмын. Сиңдиси кандай сезим менен жооп берди? Өкүнүп, таарынып, кубанып. Кайсы жооп туура? Албетте, өкүнүп айтты, себеби бекер катуу айтыптырмын. Бекер кылыптырмын, бекер жасаптырмын деген бул максатсыз болуптур, туура эмес болуптур дегенди билдирет. Биз мындай учурда өкүнөбүз. Кийинки диалогдо Азат менен досу сүйлөшүп жатат. Азат: 500 сом бере турчу, апам келсе эле ошол замат кайра берем. Досу: мына ал. Азат акчаны качан кайра берет? Биринчи вариант: апасы келсе шашпай берет.
Экинчи вариант, апасы эгер берсе акча берет. Үчүнчү вариант, апасы келгенде дароо токтоосуз берет. Кайсы вариант туура? Албетте үчүнчү вариант туура. Апасы келгенде дароо токтоосуз берет. Себеби ошол замат деген сөз бул токтоосуз дароо дегенди билдирет. Кийинки диалогдо Кубат аялы менен. Кубат: телефонумду көрдүңбү? Аялы: азыр эле көзүмө илингендей болду эле. Аялы эмне деп жооп берди? Биринчи: азыр эле эстедим эле. Эми унутуп атам. Экинчи вариант: азыр эле көрдүм эле. Үчүнчү вариант: азыр эле издедим эле. Кайсыл вариант туура? Албетте азыр эле көрдүм эле. Көзүмө илинди, демек мындай кокус эле көрүп калдым, ата эмес, көрдүм дегенди билдирет, көзүмө илинди. Кийинки диалогдо Аида менен Эсен сүйлөшүп жатат. Аида: бул китепти эмне 2 жолу окуйсуңбу? Эсен: чала түшүнүп калдым. Эсен китепти кандай түшүндүм дейт? Биринчи: аягына чейин эмес, толук эмес. Анча жакшы эмес. Экинчи: башкача, туура эмес. Үчүнчү: өзү каалагандай. Кайсыл вариантты туура деп эсептейсиз? Албетте биринчи вариант туура. Аягына чейин эмес, толук эмес. Себеби кыргыз тилинде чала деген сөз кайсы бир иш-аракетке тиешелүү айтылса, аягына чейин жасалган эмес, толук жасалган эмес дегенди билдирет. Же болбосо табияттын көрүнүштөрүнө деле колдонулат. Мисалы, алма чалабышты деп айтабыз. Же болбосо башка мисалдар, мисалы, эшик чала жабылып калды дейбиз, жакшы жабылган жок. Эт чалабышты, жакшы быша элек деп айтабыз. Демек чала аягына чейин эмес. Биринчи вариант туура. Кийинки диалог Жамиля менен Айдин сүйлөшүп жатат. Жамиля: Айдин, тиги көйнөктү албайсыңбы? Эмнеге албай атасың? Жакшы экен го? Айдин: менин акчам чектелүү. Дагы бир бут кийим алышым керек. Айдин эмне деди? Бут кийим көбүрөөк керек деди. Акчам анча көп эмес деди. Же акчам аз деди. Бул жерде туура вариант анча көп эмес. Акчам аз деген да туурараак келет. Бирок чектелүү деген сөздүн мааниси мындай анча эмес дегенди билдирет. Убактыбыз чектелүү. Мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Деген мааниде экинчи вариант туура. Негизи үчүнчү вариант дагы туура келет экен. Кийинки диалогдо Тайкеси менен атасы сүйлөшүп жатат. Тайкеси: кичине кызың тиги чоң баланын оюнчугун алып алды го? Атасы, кыздын атасы: ооба, ал эч тайманбайт. Атасы кыз жөнүндө эмне деди? Биринчи: ал күчтүү. Экинчи: ал каалаганын бербейт. Үчүнчү: ал коркпойт, чечкиндүү деди. Кайсы вариант туура? Албетте үчүнчү вариант туура. Себеби тайманбайт деген сөз коркпойт, чечкиндүү дегенди билдирет. Кийинки диалог уулу жана энеси сүйлөшүп жатат. Уулу: менин сумкам гана, кечиктим. Энеси: тигине өзүң эшиктин далдасына коюп турсуң го. Уулунун сумкасы кайда экен? Биринчи: эшиктин сыртында. Экинчи: эшиктин аркасында көрүнбөй жашырынып.
жашырылып, үчүнчү эшиктин жанында. Албетте экинчи вариант туура эшиктин аркасында көрүнбөй жашырылып. Себеби деген далда деген сөз мындай бир нерсени жаап анан көрсөтпөй кой деген сөз да. Мисалы, терезе парданын далдасында турат. Же болбосо кичинекей балдар жашынмак ойноп атып, мисалы бир кыз мисалы алманын далдасында жашынып калды. То есть көрүнбөй жашынып бир нерсенин аркасында деген делилерди. Ошон үчүн экинчи жооп туура. Кийинки диалог Сурма менен досу. Сурма: бүгүн жума эмес да? Досу: ооба, мен жаңылышып калыптырмын. Досу эмне деп жооп берди? Туура эмес айтып, ката кетирип алдым. Экинчи вариант: унутуп калыптырмын. Үчүнчү вариант: башканы ойлоп жаткам. Кайсы вариант туура болот? Ооба, биринчи вариант туура. Туура эмес айтып, ката кетирип. Себеби жаңылышуу бул туура эмес жасап алуу, бир нерсени ката кетирүү. Негизи жаңылыш сөз бул туура эмес сөз деген, ката сөз деген билдирет. Кийинки диалог кошунасы анан Дамира. Кошунасы: уулуң кандай жүрөт? Чалып атабы? Дамира: жакшы, рахмат. Кез-кезде чалып калат. Дамира эмне деп жооп берди? Уулум өз убагында чалат. Уулум анда-санда чалат. Уулум тез-тез чалат. Эмне деп жооп берди? Экинчи вариант туура. Кез-кезде же анда-санда бул маанилеш сөздөр, көп эмес. Тез-тез эмес, анда-санда, кез-кез. Бул маанилеш сөздөр. Ошентип бул азыркы биз окуган маектер, кыскача маектер жана ага берилген суроолор бул кыргыз тилин улантуучу топ катары арналган курстун кичинекей жыйынтыгы болду. Биз бул диалогтордо ар кайсы тексттерди өттүк. Ошол тексттердин негизинде ошол тексттин мазмунунан алынган сөздөрдү кайталаганга аракет кылдык. Башка контекстти бердик диалог түрүндө жана аларга түшүндүрмө берип чечмелегенге аракет кылдык. Бул курсту дагы өз алдынча улантсаңыз болот. Тексттерди окуу, текст менен иштөө жана аларга түрдүү көрсөтмөлүү бир схемаларды колдонсоңуз болот. Класстерди түзсөңүз, сынквейн түзүп, 2 бөлүктүү күндөлүктү түзүп, же болбосо ички жана жоон суроолорду берүү аркылуу сиз өзүңүз окуп жаткан тексттин материалын тереңирээк өздөштүрсөңүз болот. Жана муну кыргыз тилинде гана эмес, негизи эле кыргызча жазылган маалыматты окууда ушул сабакта берилген иштердин үлгүсүнө таянып, ошол сыяктуу кылып жасап, аткарып, анан өзүңүздүн кептик көндүгүңүздү өөрчүтүп, лексикалык коруңузду кеңейтип жана негизи эле сүйлөө тажрыйбаңызды дагы арттырсаңыз болот.